Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam ömür bayanını öğrenүү boyunca kezektegi sababımızı başlayız. Ötken sababımızda Arap Jarım aralına Yahudilik kanday kirip geldi, Hristiyanlık kanday kirip geldi, jana Persler, Farslar Arap Jarım aralına kandayça kirişti, uşular turalуу сүйлөшкөн элек. İnşallah bugün ulantабыз. Yemen padişalarından bolgan Tabbana Saad, Yasrib keyin Madina dep atalgan, Yasrib eli менен согушту. Yasribti talkalayım деген niyette turganda, Yasribke Şamdan köçüp kelip жашап жаткан Yahudilerdin içinden eki alım çıkıp, anın niyetin suraştı. Emне kılmakçısın degende Tabbana Saad Yasribti talkalayım dedi. Бұл Yahudiler anda Allah seni жок кылат. Sen hiç kaçan Yasribti жеңе албайсың. Анткени бул акыр заман пайгамбары хижрат кылып келе турган жер дешти. Падыша муну силер кайдан билесиңер деп сураганда, алар Торатты, Таухидти жана диндин эмне экенин айтып беришти. Ошентип Tabbana Saad Yahudi динине өттү. Ал Ясриптен өзүнүн жерине Йеменге кайтып бара жатып, жолдо Меккеге жакындаганда ага Хузайл уруусунан бир топ адамдар жолугуп ага айтат. Сага казыналар катылган бир жерди көрсөтөлүбү дешти. Падыша ооба деди. Ал Хузайлыктар Йемендиктерди деле, Меккеликтерди деле жактырышчу эмес. Өздөрү жаман көргөн бул эки урууну бири-бири менен уруштуруп койсо, эки душмандан тең кутулабыз деп ойлошуп, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланууну чечишти. Алар Меккеге барсаң деди, Каабанын астында ал жердеги коомдор аны кадырлап, сыйлап, Каабага болгон урмат сыйынан улам астына казыналарды көмүп коюшкан дешти. Чындыгында эле бир нече уруулар Каабанын астына, Каабаны урматтоо максатында анын астына казыналарды көмүп коюшкан эле. Tabbana Saad бул дүйнөгө кызыгып, мал-мүлккө кызыгып, кошунуна Меккеге жүрүш жасоону буйрат. Жана согушка даярданууну талап кылат. Жанагы Ясрибте аны согуштан кайтарган жана Tabbana Saadдын Яхудиликке өтүшүнө себеп болгон эки Яхуди алымы Йемендиктерди Яхудиликке чакыруу үчүн алар менен чогуу жолдо кетип жаткан эле. Алар падышанын ниетин сурашканда, ал Мекке эли менен согушуп, Каабанын астындагы казыналарды алгым келет деп айтат. Бул эки Яхуди аны кайрадан бул пикиринен кайтарат. Хузайлыктар дейт, сени жок кылууну гана каалап атышат. Эсиңден чыгарба, жер жүзүндө ибадат кылуу үчүн курулган эң биринчи үй ушул Мекке Мукаррама деди. Ушул Кааба дешти. Алла субханаху ва таала эмне деген эле? Чындыгында адамдар үчүн курулган эң биринчи үй бул Баккадагы, тагыраагы азыркы Меккедеги куттуу жана аламдарга туура жол көрсөтүүчү үй. Яхудилерде абдан көп маалыматтар бар эле. Кааба Аллахтын үйү экени, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттары жана боло турган иштер тууралуу баарыны билишчү эле. Tabbana Saad бул эки Яхудидин анда мен эмне кылышым керек деп сураганда, алар сен Каабаны таваф кыл, аны улукта, аны зиярат кыл дешти. Tabbana Saad айтты, анда эмне үчүн аны өзүңөр улуктап таваф кылбайсыңар дегенде, алар Мекке эли Каабаны айкелдер менен толтуруп салышкан, буттар менен толтуруп салышкан. Эгер андай болбогондо биз таваф кылмакпыз деп жооп берет. Биз илим ээсибиз, биз аалымдарбыз, бизге мындай кылуу мүмкүн эмес деп айтышат. Аларды угат жана падыша. Tabbana Saad Меккеге кирди жана Каабаны таваф кылып, аны улуктады. Андан соң Каабанын жанында уктап жатып түш көрөт. Мына эми жанагы Каабатуллахка кисва жапкыч жабуу тарыхы ушул жерден башталат. Түшүндө Tabbana Saad Каабатуллахнын үстүнө жапкыч жабып жатканын көрөт. Бул Аллах Тааланын каалоосу деди да, ордунан туруп жүндөн кеземеден токулган бир кисваны жаптырды Каабатуллахтын үстүнө. Мына ушул Каабатуллахтын үстүнө жабылган материал бул кисва деп аталат. Ошону менен уктап калды, эртеси күнү кайра түш көрөт. Эртеси көргөн түшүндө кечээкиден кымбатыраак, жакшыраак кеземеден Каабага жапкыч жабып жатканын көрдү. Ойгонду, эң кымбат кеземеден башка бир кисва түгүүгө буйруду жана аны да жаап койду. Мына ушундайча Каабатуллага кисва жабуу адаты башталды. Ар жылы Каабанын үстүнө кисва жабылып туруп, бул Абдул-Муталибтин пайгамбарыбыздын чоң атасы заманына чейин уланды. Кисванын үстүнө кисва жабыла берип, ушунчалык оорлошуп кеткендиктен Каабанын дуалдары кулап кала жаздады. Ошондо Абдул-Муталибтин заманында эскилердин баарын алып таштап, жана кисваларды бир гана кисва калтырылган. Ошондон бери ар жылы бирден кисва жабыла турган болду.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейинки Каабатулланын тарыхын болгон иштерди көрүп чыксак, кийинкилерин түшүнүүбүз оңойраак болот да. Таббан Асад өзүнүн жери Йеменге кайтып барды жана өз коомун яхудийликке чакырды. Алар кабыл кылышкан жок. Йемен эли мушрик эле. Алар сыйынган нерселердин катарында отко деле сыйынышчу. Алардын көз ачыктары, төлгөчүлөрү жана сыйкыйчылары элдин аң сезимине сиңирип койгон ушундай бир үрп адаттары бар эле. Алардан бири бир үйдүн ичине бийик кылып от жагып, үйдүн эшигин жаап коюшу эле. Эгер йемендиктердин арасында эки киши келише албай калса, экөөнүн тең ушул эшиктин алдына алып келип, эшиктерди дароо аччу да тезинен. Бийик күйүп жаткан от эшик ачылары менен сыртка чыгат эле. Ошондо от ким тарапка тийсе, ошол тарапты айыптуу, туура эмес деп эсептешчү эле. Бул ширктен, жахилияттан, сабаксыздыктан келген нерселер. Биздин да кээ бир урп адаттарыбыз бар. Алхамдулиллах, мына жоголуп кетти. 20 жыл мурунку акыбалды карасак, салыштырып көрсөк уялабыз ошол нерселерди. Бул илимсиздиктен болгон. Диний илимдер көбөйгөн сайын мындай курулай ишенимдер өзүнөн өзү чыгып кетет. Ошентип, алар ким акыйкатта, ким айыптуу экенин от менен ажыратчу эле. Таббан Асад өз коомун яхудийликке чакырганда алар кулак салышпады. Келгиле ортого калыс кылып отту белгилейли дешти. Яхуди алымдары да буга макул болушту. Эшиктин алдына бир тарапка көз ачыктар, экинчи тарапка яхудилер турушту. Яхудилер Торатты тилават кылып, Аллахка дуа кылып турушту. Эшик ачылганда от көз ачыктар тарапка карай жүрдү. Көз ачыктар коркуп артка качып кетишти. Ошондо эл эмнеге качасыңар, эмнеге өкүмгө ыраазы болбойсуңар, ордуңарда тургула дешкенде, эшикти жаап кайрадан ачышканда от экинчи жолу кайра көз ачыктарга тийди. Алар ордунда туруп беришти жана от аларды күйдүрүп салат. Мына ушундайча оттун чыгарган өкүмү менен Йемен элинин арасында яхуди дини тарап кирди. Бул бизге Йемен элинин яхудийликке кириши тууралуу жеткен кабар. Валлахи алам. Таббан Асад өлгөндөн кийин анын ордун уулу Хассан ээледи. Хассандын бийлиги кеңейип күчү ачты жана ал текебердикке берилет. Ал баардык арабтар менен жана араб эместер менен, мындайча арабтар жана ажамдар. Ажам дегени бул араб эместер менен да согушуп, баарына жалгыз өкүмдар болом деди. Бир топ кошуун чогултат, аскерлер чогулат, чогултуп туруп дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет кайсы деп сураганда, негизи ошол убакта фарстар эле, перстер. Фарстар дешти. Ошолордон баштайбыз деди. Кошуунду алып жолго чыкты. Хассандын бул кылган ишинен ак сөөктөр ыраазы эмес эле. Мына биздин тил менен айтканда, ошол депутаттары ыраазы эмес эле. Себеби Фарска каршы согушканга алардын күч кубаты жок болчу. Эч ким батынча эмес фарстарга каршы чыгууга. Бирок Хассанды бул оюнан кайтаруунун жолу болбоду. Хассан негизи аябай өзүнө этият болгон, кунт койгон адам болгон. Эч бир адамды өзүнүн алдына текшербей туруп киргизчү эмес. Болгону бир гана бир тууган иниси Амыр, өзүнүн чыныгы иниси Амыр гана текшерилбестен курал жарак менен кирип келсе деле, эч ким ага эч нерсе дечү эмес. Ак сөөктөр Хассанды иштен алып салуунун жолу жок экенин көрүп, өлтүрүүнү чечишет да, бул тууралуу чогулуп Амырга мындай пикирлерин айтышат. Эй Амыр, байкеңди, агаңды токтотуп берсең, башкача айтканда өлтүрүп берсең, андан кийин мүлктү сага беребиз дешти. Себеби агаңды токтотпосоң, Фарска бара турган болсок, бизди фарстар жеңип жок кылат деди. Амыр агасын өлтүрүү тууралуу бул сунушту угуп, бийликтен, мамлекеттен үмүт кылып макул болот. Ага кеңеш берген жанагы ак сөөктөрдүн, чоңдордун ичинен бир гана Зур-Айн ысымдуу киши бул пикирден кайтарат. Эй Амыр, бул ишти кылба. Өзүнүн агасын өлтүргөн адамды бир кайгы ээлейт деди. Бирок Амыр бийликтен үмүтү болгон үчүн бул сөзгө кулак салган жок. Ошондо Зур-Айн бир кагазды алып, бир аз кат жазды да ороп, мөөр басып Амырга берди. Эгер бул сөзүмө ишенбесең, чын эле агаңды өлтүрмөкчү болсоң, бул катты ал, сага аманат, бир жерге коюп кой. Сен да тура турсун, сураганымда ушул катты чыгарып бересиң деди. Амыр агасы Хассан бир башка бир иш менен алек болуп турганда, келип бычак менен, ошол канжар менен агасын өлтүрөт. Бийликти ага беришти. Фарс менен согушпаштан артка кайтып кетишет. Мына ушул агасын өлтүргөндүгү, агасынын өлүмүнө себеп болгон ага бир чоң кайгы, өкүнүч келет. Кайгыга батты. Ушундай бир мүшкүлгө кабылды дейсиз, бир уктай албай турган бир бале келди да. Ар кандай жолдорду кылып көрдү, бирок бул нерселердин бири да ага пайда берген жок.
Ошондо көз ачыктарды, төлгөөчүлөрдү, табыптарды чакырды, алардын баарын чогултуп, ага мындай кеңеш беришти. Бул сен агаңды өлтүргөнүң үчүн сага келген бир кайгы. Эмне кеңеш бересиңер десе, сага агаңды өлтүрүүгө кеңеш бергендердин баарын өлтүрөсүң дешти. Амыр айтты, мен кылам деди. Баарыны алып келди, четтен өлтүрдү. Эми өлтүрүлүү кезеги жанагы кат жазып берген Зур Айынга келген эле. Эй Амыр деди, мени өлтүрүүдөн мурун мен сага аманат кат койгон элем, ошол катты чыгарып кел деди. Катты чыгарды, ачып оку деди. Катта эмне жазуу бар эле? Анда уйкусун сергектикке алмаштырган эмес, балким көзү бейпил уйкуга кеткен киши чыныгы бактылуу, Йемен эли кыянат кылды, бирок бул кат Зур Айын үчүн кечиримдир. Башкача айтканда, мен сага айтканмын, өзүнүн мал мүлкү деп, дүйнөсү деп агасын өлтүрдү. Чыныгы бактылуу адам салтанаты көп болгон киши эмес, бейпил көзүн жумуп уйкуга кеткен киши. Мен сага айтканмын агаңды өлтүрбө деп. Йемен эли кыянат кылды, башкача айтканда күнөөгө түрттү, бирок мен бул катты мурун эле жазып койгом дегенде, мына ушул кат Зур Айындын тирүү калышына себеп болот. Важаална наумакум субата, биз силердин уйкуңарды эс алуу кылдык. Мына Аллах Тааланын неаматтарын санасак түгөтө албайбыз да. Ойлоп көрөлүчү, бизге көзүбүзгө уйкуну ким берет? Бизди ким ойготот? Эч ойлоп көрдүкпү? Кээде ден соолугуңуз начарлап, ооруп калганыңызда уйкуңуз качат да, түн ушунчалык узун болуп кетеби дейсиз. Тишиңиз ооруган түндү эстесеңиз, жакшы көргөн балаңыз же жакшы көргөн башкаңыз деле оюңузга келбейт да. Биз өзүбүздүн кемчиликти, проблемаларды айтып сүйлөй беребиз, бирок бир пыяла сууну ичип, денебизге тарап, кайра аны эркин чыгып жатканы бул неамат эмеспи? Жатып алып, бүгүн уктай аламбы же жокпу деген кайгы барбы бизде? Жок, төшөккө жатсак болду, башты койдук, кеттик ошол бойдон. Бул ушундай неамат, Аллах Таала бул неаматты алып койгондор гана анын кадырын билет да. Демек, Амыр мына ушундайча тактыда калды, кийинчерээк каза болот. Ал каза болгондон кийин анын чоң аталарынан болгон Рабиат ибн Насирдин тукумдары падышачылыкты талашып, Йеменди фырка-фырка бөлүктөргө бөлүп салышат. Бул бөлүктөр бири-бири менен согушуп, жаңжалдашып, саясий бир туруксуздук пайда болгон кезде, мына ушундай башаламан убакта негизи каракчы болгон, бир ыплас киши болгон Улухнай ысымдуу киши өзүнүн каракчылар тобу менен Йемендин борборуна кирет, сарайды басып алат. Эми Йеменди каракчы башкарып жатат да. Аябай бир ыплас адам болчу, эл деле, башкалар деле аны жаман көрчү. Кыскасы, узун тарых жыйынтыгында ошол Рабиат ибн Насирдин тукумунан болгон Зунувас ысымдуу киши Лухнаянын жалгыз калган кезинде аңдып туруп, кирип бычак менен аны өлтүрүп салат. Мүлк кайрадан Рабиат ибн Насирдин балдарынын колуна өтөт. Бул Йеменге яхудилердин, еврейлердин киришинин тарыхы болду. Эми Йеменге насраниликтин, христиандыктын кириши жөнүндө. Йеменди Зунувас башкарып жатат. Мына ошол убакта Нажранда бир кичинекей окуя болду. Мына айтканыбыздай, нажрандыктар насрани дининде болушкан, Йемендиктердин бир бөлүгү насрани, бир бөлүгү яхуди болушкан. Бул кандай болду? Ушунун тарыхын сүйлөшүп жатабыз азыр. Насранилердин арасында тайпалар, багыттар бар. Кээ бир насранилер Иса Аллахтын уулу дешет. Дагы ушундай тайпалар бар, алар муахидтер, жалгыз Кудайга ишенгендер деп аталат. Аларды илим тилинде унитарийлер дешет. Башкача айтканда, Аллахты жалгыз деп билүүчүлөр Иса алейхиссаламды Аллахтын пайгамбары деп ишенишет. Алар азыркы күндө деле бар, бирок абдан азчылыкты түзүшөт. Шамдык бир насрани киши муахидтерден болгон, Аллахты бир дегендерден, бир кечил Африка өлкөлөрүндө жүрүп, адамдарды насраниликке чакырып жүрөт. Африка элдери бири-бири менен согушуп жатканда, ал кишини жолдо бара жаткан жеринен туткунга алышат дагы, нажрандык бир кишиге кул кылып сатып жиберишет. Эми бул кечил Нажранга келди. Анын аты Фимион болгон. Фимион кулга айланды. Нажрандык кожоюнунун кызматын кылат. Кечинде ибадат менен алек болот. Ошол күндөрдүн биринде кожоюну Фимиондун жаткан бөлмөсүнө кирсе, негизи Фимион абдан бир ибадаткөй, Аллах тарабынан бир керемет берилген кишилерден болгон да. Фимион ибадат кылып жаткан эле айланасында бир нур бар болчу. Кожоюну муну көрүп туруп, "Эй, сен кимсиң? Кандай диндесиң? Диниң эмне?" деп сураганда, ага насраниликти, тавхидти, жалгыз Кудайга ишенүүнү түшүндүрүп берет. Кожоюну насрани динине өткүсү келди, бирок өзүнүн коомун ойлоп, экиленип жаткан кезде Фимион айтты, "Эгерде деди, менин Кудайым сенин сыйынган Кудайыңдан үстөм келсе,
Менин Кудайыма сыйынасыңбы dedi. Najran elinin sıyıngan ibadattарынын biri darakka sıyınışчу эле. Кожоюн айтты, ооба dedi. Эгер сенин Кудайың менин Кудайымдан күчтүү болсо, мен сенин Кудайыңа сыйынам dedi. Анда адамдарды чакыр, чогулт dedi. Элдин баары чогулушту. Ошол өздөрү ибадат кыла турган жерге Najran эли жана Фимион чогулду. Аллах Таалага катуу дуа кылып сурады. Аллах ал кишинин дуасын кабыл кылды. Асмандан бир чалган түшүп, даракты күйгүзүп салды. Najran эли эми насранийликке өттү. Najrandык кишилерден Абдуллах ибн Самир жана анын шериктери Йеменге барып жашашты. Йеменде ал убакта кайсы дин мүсөмдүк кылып жаткан эле? Яһудийлик. Яһудилерден корккондугу үчүн бул христиандар жашыруун түрдө бекинип ибадат кылышчу эле. Йеменде ал убакта падыша ким? Зунуаз. Амр ибн Лухайды өлтүргөн Рабият ибн Насырдын тукумунан болгон Зунуаз яһудийлик дининде ширк да бар анын ичинде. Падыша Зунуаз сыйкычыларды иштетчү эле. Эми мына Асхабул Ухтуд башталат. Вассама идатил буруж вал яумил мавуд кыссасы башталат. Зунуаз сыйкычыларды иштетчү. Өзүнүн чоң бир сыйкырчысы карып калганда, андан сыйкырды үйрөнүүсү үчүн өзүнүн элинен болгон бир зээндүү, өткүр, акылдуу бир жигитти ага сыйкырчылыкка шакиртикке дайындайт. Бул жигит сыйкырчынын үйүнө күн сайын барып, андан сыйкыр сабагын алчу эле. Сыйкырчы бийик тоонун башында жашайт эле. Жанагы биз айткан Najranдан келген keçilerдин бири ушул жигиттин жолунда үй куруп, ошол жерде жашайт эле. Күндөрдүн биринде сыйкырды үйрөнгөнү баягы сыйкырчынын үйүнө кетип жатканда бул keçилдин кылып жаткан ибадаты кулагына угулат, кирди, укту жана христиан динине, Иса алейхиссаламдын чыныгы динине өттү. Ошол убакта Иса алейхиссаламдын таалимдерин жайып жүргөн кишилер акыйкатта туура жолдо болушкан да. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям келгенге чейин. Жигит насранийликтен таасирленди, христиан динине өттү. Бир күнү сыйкырчыга барчу эле, бир күнү keçилге барчу эле. Кыскасы, сыйкырдын керексиздигин көргөндөн кийин сыйкырчыга такыр барбай койду сабак алганы. Сыйкырчы падышага арызданды эле, падыша жигитти чакырды да аны суракка алды. Бул кандай болгон? Күндөрдүн биринде жигит тиги keçилдин жанынан келе жатса, жолдо бир коркунучтуу айбан, жырткыч адамдардын жолун тосуп турган экен. Бул тууралуу Бидая ва Нихаяда, Табариде, Ибн Касирде жана башка ишенимдүү китептерде маалыматтар келтирилген. Ушул чоң айбанды жолдон кетирүүгө адамдардын кудурети жетпей турганда жигит айтты: "Мына бүгүн деди, keçилдин иши туурабы же сыйкырчынын иши туурабы? Ушуну билип алабыз" деди. Колуна бир ташты алды. "О жараткан, о Раббим, эгер сага сыйкырчынын ишинен көрө keçилдин иши жагымдуу болсо, ушул айбанды, ушул жырткычты бизден алыстат" деп ташты атты эле, тиги айбан өлдү. Эми жанагы Зунуастын жанындагы вазирлердин бири Сокур эле. Бул жигит Аллах Таала тарабынан бир керемет алат. Пес, сокур, дүлөй адамдарды дарылап жүрчү эле. Keçилдин алдына келип, мындай таш атканымда мындай болду деп кабар бергенде, жанагы keçил айтты: "Балам, бүгүн сен менден көрө Аллахка жакыныраак болупсуң. Эми этият бол, абайла, сага Аллахтын бир сыноосу келет, сага сынак келет" деди. Жанагы падышанын вазири, эки көзү сокур болуп калган вазир, бул жигиттин сокурларды, дүлөйлөрдү, пес ооруларды дарылап жатканын угуп, чоң бир белектер менен алдына барып: "Эгер менин көзүмдү кайтарып берсең, сенин сыйкырың ушунчалык күчтүү экен, пес менен сокурларды дарылап жатыпсың, мен сага ушул белектерди берем" деди. Жигит айтты: "Мен дарылабайм, Аллах дарылайт" деди. "Аллах ким десе, менин жана сенин Роббиң" деди. Кыскасы, аны тавхидке чакырды, ал мусулман болду, Аллах Таала анын көзүн кайтарып берет. Вазир Зунуастын жанына келгенде, тагыра ошо падышанын жанына келгенде ал сурады: "Сен көзүңдү ким кайтарып берди?" десе, "Роббим" деди. "Сенин менден башка Роббиң да барбы?" деп азаптады эле, жигиттин дарегин берди. Жигитти сурак кылды эле, keçilге барды. Keçilди алып келип азаптап, дининен кайтармакчы болушту эле, баш тартты, башынан ара менен экиге бөлүп салышты. Вазирди алып келип дининен кайтармакчы болушту эле, ал деле дининен кайтпады, башынан ара менен экиге бөлүп салышты. Жигитти дининен кайтармакчы болушту эле, кайтпады. "Муну алып барып деңизге чөктүрүп жибергиле" деди Зуннуаз. Кемеге салып деңиздин ортосуна барышканда, деңиз толкундап шамал болду, кеме которулуп кетти. Баардык аскерлер өлдү, бир гана жигит аман калды. Зуннуаз аны көрүп тоого алып чыгып, ылдыйга таштап жибергиле деди. Тоого алып чыгышты. Эми аскерлер аны жерге ыргытмакчы болгондо тоо титиреди, аскерлердин баары кулады, жигит аман калды. Кыскасы, баардык айласын кылып көрдү, жигитти өлтүрө алган жок.
Ошондо Зунвасқа айтты жигит: "Эгер мени өлтүргүң келсе" деди, "мени өлтүрө албайсың" деди. "Эгер өлтүргүң келсе, мен айткандарды кыл" деди. "Адамдарды чогулт, мени даракка илип кой, өзүмдүн жаа жебеми алып туруп, жигиттин Роббиси болгон Аллахтын аты менен деп ат, ошондо мени өлтүрө аласың" деди. Падыша Зунвас жанагы жигит айтканда адамдарды чогултту, даракка илди. "Бисмиллахи роббил гулам", жигиттин Роббиси болгон Аллахтын аты менен деп атты. Жебе жигитке тийди, жана ал ошол жерде шейит болду. Муну көрүп турган коом албетте мындан таасирленди. Ушул Зунвас өзүнүн кудурети, аскерлери менен, жабдыктары менен бир эле жигитти өлтүрүүгө кудурети жетпеди. Качан гана ушул жигиттин Роббиси уруксат бергенден кийин Роббисинин аты менен атканда гана өлтүрө алды деп даватты. Жанагы жигит ушул жерде баарына кылып кетти да. Ошол күнү Йемен элинен 20 000 киши Иса алейхиссаламдын чыныгы динине өтөт. Бул жигит дават жолунда шейит болду. Зунвас муну көрүп туруп, кантип христиандыкка кирип кетесиңер деп ачуусу келди. Чоң орлорду, чуңкурларды казырууга буйрук берди. Уктут бул ошол чоң чукурлар. Чукурларды казырып, ичине отундарды толтоду, отту бийик кылып жагып туруп, ошол ыйман келтирген 20 000 адамды алып келип, "Эгер диниңерден кайтпасаңар, силерди отко таштайм" деди. Бирок эч ким акыйкат жолдон кайтууга ыраазы болгон жок. Ыймансыз жашагандан көрө ыйман жолунда шейит болууну баарысы артык көрүштү. Бир-бирден аларды отко ыргытышты. Ошол отко ыргытылгандардын арасында бир аял бар эле, колунда эмчектеги баласы бар эле. Тиги аял чуңкурдун четине келип бир аз артка кайткандай болгондо, эки жакты караганда Аллах Тааланын керемети жүз берди. Бешиктеги жанагы эмчектеги бала тилге кирип, "О апаке" деди, "коркпоңуз" деди. "Жүрүңүз, өзүңүздү орго таштаңыз, чуңкурга таштаңыз, анткени сиз ак жолдосуз, туура жолдосуз." Бул имам Муслимден келген риваят. Бирок Аллах субхана ва таала бул момундардын денелерин аяттарда айтылгандай отко жетпестен туруп өзүнүн алдына көтөрүп алды. Бул от мусулмандардын денелерин күйгүзгөндөн кийин ошол ордун айланасында турган капырлардын баарын күйгүзүп салат экен да. Бул кыссаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари жана Муслимдин сахих хадистеринде баяндаган. Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде бүтүндөй бир сүрөнү, Буруч сүрөсүнө ушулар тууралуу түшүргөн. Эми Йеменге хабаштардын, эфиоптордун кирип келиши тууралуу сөз кылабыз. Зунвас Йемен элинин насрани динине киргендерден 20 000 кишини орлорго, чукурларга казып баарын күйгүзүп жок кылгандан кийин мына ушул 20 000 кишиден бир эле адам аман калды. Даус Зу Салабан аттуу киши качып аман эсен кутулуп кетти. Ал кутулуп чыккандан кийин өзүнүн диндеш бир туугандары мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү үчүн Зунвастан кантип өч алуунун жолдорун ойлоно баштайт. Кантип өч алсам болот? Өзү болгону жалгыз эле киши. Анын акылы Кайсарга, Рим императоруна барууну сунуштады. Кайсар дүйнөдөгү эң чоң падышалардын бири жана ал деле насрани, христиан дининде болчу. Даусу Салабан узак жол жүрүп Кайсардын алдына жетип барат. Мына өткөн сабактарда деле айтып өткөнбүз, Рим падышаларын Кайсар деп аташчу эле. Даусу Салабан Кайсардын алдына барып, анын динине, насрани динине кирген 20 000 кишини Зунвас кандай кырып салганын айтып берет. Кайсар динчил адам эле. Бул кабарды угуп, аябай катуу ачууланды. Андан кийин Даусу Салабанга карап, "Биз Йемендин ортосунда өтө чоң аралык бар, биз менен Йемендин ортосунда. Биз өзүбүз ал жака барып жардам бере албайбыз, бирок мен сага бир жол көрсөтөм. Хабашистанга барасың, Хабашистандын падышасы Нажашиге мен кат жазып берем, ал сага жардам берет, ал дагы насрани дининде" деди. Хабашистан бул азыркы Эфиопия. Мусулмандардын эң биринчи хижрат кылган, көчкөн жери деле Хабашистан болгон. Кайсар Даусу Салабанга элчилерин кошуп Нажашиге жөнөттү. Ал жазган катта Даусу Салабанга жардам бер деген сөздөр бар эле. Ал Нажашидин алдына жетип барды. Нажаши катты окуду. Зунвастын кылган ишине аябай катуу ачууланат. Йеменге уруш кылуу үчүн 70 000 аскерлерди чогултуп даярдайт. Араб жарым аралы ушул убакка чейин мынчалык чоң аскерлерди, мынчалык чоң кошуунду көргөн эмес эле. Нажаши бул 70 000 аскерге башчы кылып Арияз аттуу кишини дайындайт. Арияз бул ошол кошуундун командачысы, аскер башчысы болчу. Мына ушул кол башчылардын арасында Абраха аттуу киши да бар эле. Бул кошуун Кызыл деңизден өттү,
Habaştарды Yemenге алып келди. Мына Хабаштар келишти. Зунуас баштаган Yemen аскерлери менен Ариаз баштаган Хабаш аскерлеринин ортосунда согуш болду. Согуш өтө каттуу болду. Хабаштар жеңишке жетти. Зунуас жеңилип, туткунга түшүүдөн коркуп качат, деңизге карай сүзүп кетти жана чөгүп кеткенче сүзө берди. Эми башкача айтканда, душмандын колунда өлбөйм деген максатта өзүн өзү өлтүрөт. Хабаштар жеңгенден кийин Йемендин бийлигине Ариаз келип отурду. Ариаз падыша болгондон кийин ал Йемендиктерге деле, өзү менен кошо келген Хабаштарга деле зулумдук кыла баштады. Эми биз айтабыз го, адамдын ким экени кол астындагыларга кылган мамилесинен билинет деп. Аялы менен, бала чакасы менен, колундагы шакирти же жумушчусу менен кылган мамилесинен таанылат. Ага чейин акчасы көбөйгөндө деле адамдын ким экенин көп билинбей калышы мүмкүн. Бирок мансаптуу болгондо билинет. Кожоюн болуп кетебиз го, шеф болуп кетти дейбиз. Ариаз мына ушундай аким болгондон кийин зулумдукту баштады. Хабаштар деле, Йемендиктер деле ал кишинен нааразы. Жанагы биз айтып өткөн Абраха аттуу киши Ариаздын кылган иштерине нааразы болгон башка адамдарды өзүнүн айланасына чогултту да, аскерди экиге бөлүп Ариазга каршы чыгат. Эми Йеменге келген Хабаш аскерлери экиге бөлүнүп, бири-бири менен согушуу алдында турат. Эки кошуун аскерлер бетме-бет келгенде Абраха Ариазга киши жөнөттү, куралдарыңды коюп, жалгыз кел, жолугабыз деди. Ариаз келди, Абраха экөө куралсыз сүйлөшүп жатышат. Абраха айтты: "О Ариаз, азыр экөөбүз согушсак, Хабаштар өлтүрөт. Күчүбүздү кетирип, аскерлердин санын азайтсак, Йемендиктер кайрадан өздөрү бийликке келип алышат." Ариаз айтты: "Анда эмнени сунуштайсың?" дегенде: "Кел, эки кошуунду уруштурбайлы да, экөөбүз эле согушалы. Ким жеңсе, ошол Йеменге падыша болот" деди Абраха. Ариаз бул сунушка макул болду. Эми эки кошуундун ордуна эки адам согуша баштады. Узак урушту жыйынтыгында Ариаз кылычы менен катуу сокку уруп, Абраханын мурдун кесип, жүзүнү тилип салат. Жүзүндө бир тырык пайда болуп калат да, мурду кесилип, жүзү айрылат. Бирок бул соккудан Абраха жыгылган жок. Ал ыңгайлуу бир учурду күтүп туруп, Ариаздын соккусуна жооп кайтарып, аны кылыч менен чаап өлтүрөт. Мурду кесилген, жүзүндө тырыгы бар, шырамы бар Абраха эми Йеменге падыша болуп калды. Мына Фил сүрөсүндө келген Абраханын падышачылыкка отурушу ушундай болгон. Абраха Ашрам дегени ошол бети тырык Абраха деген маани берет. Йеменге жөнөтүлгөн Хабаш аскерлеринин экиге бөлүнүп, бири-бирине каршы турганын жана Ариаздын өлтүрүлгөнүн укканда Наджаши аябай ачууланат. Наджаши ачууланып: "Өзүм аскерим менен барам, Аллага ант ичем, Йемендин топурагын бутум менен басам жана Абраханы бул кылган иши үчүн жазалап, аны кордоо максатында чачын алып таштайм" деди. Чачыны кырып салуу аны кордоо деген маанини билдирген ошондо. Абрахага бул нерсенин кабары жеткенден кийин Абраха коркту Наджашиден. Себеби Наджашиге каршы турууга анын күчү да, адамдары да жетпейт эле. Анткени Наджаши Хабаштардын падышасы. Абраха эмне кылды? Өзүнүн чачын алды, чачыны бир баштыкка салды жана Йемендин бир уч топурак алып туруп, аны баштыкка салып Наджашиге жиберет. "О Наджаши, сенин антыңды мен актадым. Мына Йемендин топурагы, аны бас, мына менин чачым, ал алынды. Мен сага баш ийем, сенин өкүмүңдөмүн. Ариаз бизге зулумдук кылганы үчүн мен ушул ишке бардым" деди. Наджаши анын кылган ишине ыраазы болду. Эми ал жака баруунун кереги жок. Себеби берген анты орундалды, чач алынды, Абраха кордолду. Ошентип Наджаши Абраханын Йеменде эл башчы болуп калуусуна макулдугун берет. Ушуну менен бул иш бүттү. Бирок Абраха Наджашинин карынан коркуп, анын сүйүүсүнө бир ээ болуу үчүн Йеменде бир чоң каниса курууга буйрук берет. Каниса бул чиркөө. Анын аты Кулайс болчу. Чиркөө курулуп бүткөндөн кийин Абраха Наджашиге кат жазып мынтип айтат: "О Наджаши, мен сен үчүн чоң чиркөө курдум жана сенин кадыр баркыңды көтөрүү үчүн бүткүл араб урууларына ушул чиркөөгө, Кулайска келип ажылык кылууну, зыярат кылууну буйруйм" деди. Хабаштардын аскерлерине бир дагы араб уруусунун күчү жетчү эмес. Алардын күчтүү кошуну бар эле. Абраха бүткүл араб урууларына баарыңар келип Кулайсты зыярат кылгыла деп буйрук берет. Араб урууларына бул кабар тарап жатканда алардын арасынан Ахли Наси деген урууга деле кабар жетет. Ахли Наси кимдер? Булар арабтардын арасында бир өзгөчө урмат сыйга ээ болгон уруу эле.
Алардын артыкчылыгы согушуу арам кылынган айларды жылдыруу, кечиктирүү ушулардын укугу эле. Эгер алар ушул айда согушса болот десе, арабтар аларды угушчу эле. Бул Ахли Наси уруусу Каабаны өтө катуу урматтаган, Каабаны ыйык деп билген коом. Абраханын буйругу жеткенде Ахли Насиден бирөө муну угуп, бул эмне Кулайсты Каабага теңегиси келип жатабы деди да, барып ошол Кулайс чиркөөсүнүн ичине кирди. Ал жака кирип ичине булгап, заңдап, канисанын ичине булгап, жанакы заңды алып туруп дуалдарына сүйкөп булгап чыгып кетет. Мына Ахли Наси ким экендиги жөнүндө бир аз кененирээк айтсак, арабтар Ибрахим алейхиссаламдын дининде, шариятында эле жылдар өтүп, замандар өтүп, илим көтөрүлүп, аалымдар жок болуп кеткенден кийин Ибрахим алейхиссаламдын шарияты жок болуп кетет. Болгону кээ бир калдыктары калат. Каабаны улуктоо, Арафатта туруу, сай кылуу, жана арам айларда уруш кылуу арам болгон айларды урматтоо эле. Бул айлар 4 болчу: Ражаб, Зулкада, Зулхиджа жана Мухаррам. Bir жылда 12 ай болсо, ушул 4 айда уруш кылуу арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Араб жарым аралына кандай бир бейпилдикти, тартипти алып келгендигин билүүбүз үчүн арабтардын пайгамбарыбызга чейинки абалынан бир кабардар болушубуз керек. Ошондо билебиз пайгамбарыбыз эмнени алып келгенин. Арабтар бири-бирине ар дайым уруу болуп кол салып турушчу эле. Тиричилиги согуш менен эле да. Мисалы, бир уруу экинчи урууга кол салып, аны жеңсе аялыны, бала чакасыны, мал мүлкүнү алып келип байып алышчу эле. Дагы бир урууга барып уруш кылат, ал жерден тартып келет. Өз ара мына ушундай башаламандыкта жашашчу эле. Согушпастан 3 ай алар үчүн кыйын жашоо болгон. Жогоруда айттык, Ражаб өзүнчө келет, 1 ай сабыр кылышат. Ражаб бүтөөрү менен согушуп тиричилик кыла беришет. Эми 3 ай катары менен келген убакта 90 күн сабыр кылуу кыйын эле булар үчүн. Ошондуктан Ахли Наси айтышчу, жогоруда айткан адамдарыбыз. Зулкада арам, Зулхиджа арам, эми Мухаррам келбеди, Сафар келди десе, Сафар менен Мухаррамдын ордуну алмаштырып коюшчу. Өздөрү негизи капыр, согушуу арам болгон айларда согушууну адал деп, капырлыгын кайра өөрчүтүп жатышат да. Наси дегендин мааниси кечиктирүү, артка жылдыруу дегенди билдирет. Арабтар тарыхында мына 5 жолу ушундай Ашхурул Хурумда арам айларда согушкан. Бул согушту Фужар согушу деп аташат. Уруш кылуу арам болгон айларда жасалган согуш Фужар согушу деп аталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул 5-чи Фужар согушунда катышкан. Хавазин деген уруу Меккеге кол салган учурда меккеликтер өздөрүн коргогон. Мындай абалда кол салуу мүмкүн эмес бул айда, бирок коргонуу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошол Фужар согушунда мен байкелериме жанын окторун берип турганмын дейт. Кыскасы, Ахли Насилер Мухаррам Сафардан кийин келет десе, акысы бар дешкендиктен алардын кадыры бийик эле. Аллах Таала эмне дейт? Алардын кылган иши капырлык экенин Аллах Таала баяндап айтат. Шек күмөнсүз арам айларды артка жылдыруу бул капырлыктын ашыкчасы. Ал себептүү капырлар толугу менен жолдон адашышат. Алар Аллах арам кылган айлардын санын 4кө тууралап алып, Аллах арам кылган нерсени адал кылып алуу үчүн аны 1 жыл адал десе, 1 жыл арам дешет дейт. Адал жана арам кылуу Аллахтын акысы. Бир адам ким болушуна карабастан, Аллах Таала арам деген нерсени адал десе капыр болот. Адал нерсени арам десе капыр болот. Бир нерсени адал же арам деп айтуу Аллах Тааланын акысы. Булар өзү капыр. Мухаррам айында согушуу арам десе, жок, азыр Мухаррам эмес, эмне келди? Сафар келди. Адал деп туруп капырлыктарын өөрчүтө беришчү эле да. Демек, Абрахага Кулайсты булгап кетишкендиктерин кабарын айтышканда ал ачууланды, каарданды. Ким бул ишти жасады деди. Ахли Насиден бирөө экен дешти. Ахли Наси ким десе, алар Каабаны абдан бир улуу санаган өзгөчө араб уруусу дешти. Кааба эмне десе, Кааба арабтар ажылык кыла турган үй дешти. Демек, арабтар ажылык кыла турган үйдө мен талкаламайынча эч ким Кулайсты зыярат кылганы келбейт экен деди да, аскерлерди чогултту, кошун топтоду, Аллахтын үйүнү, Каабаны бузуу ниети менен Меккеге карай жолго чыкты. Йеменден чыгып келе жатканда Абраха Каабаны бузуу үчүн өтө бир чоң пилди, Махмуд аттуу пилди өзү менен кошо ала чыкты. Бул пил Каабаны бузуш керек эле. Абраханын жолун тосуу үчүн бир топ араб уруулары кошун топтоп аскерлери менен чыгышты. Арабтар дароо эле багынып беришкен эмес, алар Абраханын Каабанын бузушуна жол беришкен эмес.
Өзгөчө Хусаум уруусунун башчысы Нуфайл ибн Хубайб кичинекей бир кошун чогултуп чыкты, бирок жеңилүүгө учурады. Абраханын аскерлери көп болчу, биз айтканыбыздай 70 миң эле. Нуфайл ибн Хубайбты өзү менен кошо Меккеге алып кетти. Арабтардын башларынан болгон Зунафар өзүнүн уруусу менен чыкты, алды эле, аны да жеңди жана аны да туткун кылып өзү менен кошо алып кетти. Абраха Таиф деген шаарга келгенге чейин каршылыктарга туш болуп турду. Бирок Таиф эли, Таифте жашаган Сакиф уруусу Абраханын Кабаны бузушуна каршы эмес экендигин айтты. Биз каршы эмеспиз дешти. Анткени коркушту. Себеби Абраха Таифти да талкалап салбасын деп, биз каршы эмеспиз, буза бер, ниетибиздин түз экендигин дагы бир далили сага Кабаны көрсөтө турган адамды да кош беребиз дешти. Бул ачык кыянаттык эле. Бардык араб уруулары каршы болуп жаткан нерсеге Сакифтен болгон Абу Ругал аттуу киши Кабаны көрсөтөм деп жол көрсөтүүчү болуп чыкты. Абу Ругал Меккеге жакын калганда каза болду. Таиф менен Меккенин ортосунда көмүлдү жана араб уруулары анын мүрзөсүнү таш бараңга алууну адат кылып алышты. Себеби ал бардык урууларга, бардык араб элине каршы чыгып кыянаттык кылып Кабаны көрсөткөн эле. Абу Ругал кыянатчы адам болгон, туугандар. Ошондуктан бүгүнкү күндө да арабтар бир нерсени, бир адамды кыянатчы дегиси келсе, Зуругал деп коюшат да. Ошентип Абраха Меккеге жакын келди. Абраханын аскерлери Меккенин тышында оттоп жүргөн төөлөрдүн баарын тартып алышат. Алардын ичинде 200 пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чоң атасы Абдул-Муталибтин төөлөрү эле. Абдул-Муталиб ошол убакта Меккенин эң кадырлуу аксакалы эле да. Төөлөрүн Абраханын аскерлери алып койгонун уккан Абдул-Муталиб Абраханын алдына келип кирүүгө уруксат сурады. Абраха арабтардын эч кимисин кабыл алууну каалачу эмес. Абдул-Муталиб падышанын алдына кирүүгө жол таба албай, жанакы туткун болуп келе жаткан Зунафардын алдына барды. Биз айткандай Абрахага каршы согушуп туткун болуп келген эки араб башчысы бар эле, ошолор. Зунафарга келип, эмне кеңеш бересиң, падышанын алдына кантип кирсем болот дегенде, Зунафар, мен туткунмун, менин колумда эч нерсе келбейт. Бирок деди, сага бир жол көрсөтөм. Тиги пилди, Махмуд аттуу пилди жетелөөчүсүнүн аты Унайс болгон. Зунафар менен Унайс жолдо келе жатып сүйлөшүп тааныш болуп калышкан эле. Унайстан Зунафар суранат, Абрахага кирип айт, Абдул-Муталибти кабыл алсын. Унайстын өтүнүчүн Абраха кабыл алды. Абдул-Муталибтин анын алдына кирүүсүнө уруксат берди. Абдул-Муталиб көркөм, кең далылуу, келишимдүү, сулуу жана сүрү бар киши эле. Аны көргөн адам албетте сүрдөнөт эле да. Абраха тактысынан отурган жерден Абдул-Муталиб кирип келгенде аны көрүп сүрдөдү. Жана ага сый-урмат көрсөтүү максатында өзү отурган тактыга отургузууну каалады жанына. Бирок хабаштар тактыга бир арабты отургузуп коюшту деген дооматтан коркуп, тактыдан өзү түшүп, Абдул-Муталиб менен жерге отурду. Абраха айтты, мага эмне муктажыңыз бар деди. Абдул-Муталиб, сенин аскерлериң менин төөлөрүмдү тартып алыштыр, адамдардын төөлөрүн тартып алышкан экен, алардын ичинде 200 төө меники, төөлөрүмдү кайтарып бер деди. Абраханын ачуусу келди. Себеби киргенде өтө айбаттуу, сабаттуу, кишини көрүп башкача урмат сый кылып турган эле, эми анын айткан сөзүн угуп ачууланып кетти да. Сени көргөнүмдө деди, урматтап жакшы мамиле кылдым, тактымдан атүгүл жерге түшүп, сени менен бирге отурдум. Эми сен жана коомуң ибадат кыла турган Кабаңды бузганы келдим десем, менден Кабаны бузба деп суроонун ордуна Кабадагы каяктагы бир төөлөрүңдү сурайсыңбы деди. Абдул-Муталиб, Абраха, төөлөр меники, мен төөлөрдүн ээсимин, алардын ишини мен чечемин. Ал эми бул Каба Аллахтын үйү, аны коргой турган Роббису бар, төөлөрүмдү мага бер деди. Абраха Абдул-Муталибтин бул сөзүнө таң калды, төөлөрүн кайтарып берди. Абдул-Муталиб чыгып кетип атканда дагы бир сөз айтты. Биз сага жана сенин коомуңа зыян берүү ниетинде келген жокпуз. Биз Кабаны бузабыз дагы кайтып кетебиз. Сен Мекке элине айт деди. Биз Кабаны бузгандан кийин кирип силер жашай бересиңер деди. Абдул-Муталиб Меккеге кайтып барды. Абраханын сөзүн аларга жеткирип, баарына тоого чыгып кетүүнү буйрук берди. Чыгып баратып, о жараткан, бул сенин үйүң, ага каршы турууга биздин күчүбүз жок, сенин коргооңо тапшырдык деп чыгып кетишет. Тоолордун үстүнө чыгып карап турушту. Убада кылынган күн келгенде Абраха пилге Кабаны барып бузууну буйругун берет. Пил Кабаны көздөй басып жөнөдү. Ошол убакта
туткун болуп колу буту байланып келе жаткан Нуфайл ибн Хубайб өзүнү жиптерден бошотуп шашкан бойдон келип пилдин кулагына асылып: "Эй Махмуд", жана пилдин аты, "Эй Махмуд, бул Аллахтын үйү, тизеле" деди. Пил чөгөлөп калды. Аны келип урушту, турбады, түртүштү, турбады, тургузууга аракет кылышты, биротоло жатып алды. Пилдин жетектөөчүсү жанакы Унайс келип тургузса турду. Йемен тарапка же башка тарапка жетелесе басты, Кааба тарапка жетелесе баспай койду. Алар пилди тигил жака, бул жака түртүп пил менен убара болуп жатканда, алыстан асманды толтурган бир кара булут көрүндү. Адамдар мунун эмне экенин билбей карап турушту. Бул Аллах Тааланын Абраха жана анын кошунуна жиберген балеси, Абабил куштарынан турган кара булут эле да. Алымдар бул куштарды мындай сыпатташат: алар кичинекей таранчыга окшогон куштар эле. Ар бир кушта чоподон, сижилден болгон 3 таш бар эле. Экөө бутунда, бирөө тумшугунда. Ушундай кичинекей таштар. Куштар өздөрү менен алып келген таштарды Абраханын аскерлеринин үстүнө жаадыра башташты. Таш алардын бирине тийгенде кудум денесине бир оору тийип, эти бөлүк-бөлүк болуп түшкөндөй, таш тийгенде эттери үзүлүп-үзүлүп түшүп жатышты да. Таштар жаай баштаган маалда Абраха артка карап качып жөнөдү. Бирок ага насип кылынган, ага жазылган таш деле ага барып тийди, аны да жок кылды. Абраха менен келген бардык аскерлери бири калбай кырылып кетти. Аллах Таала бул окуянын Кур'ан-ы Каримде Фил сүрөсүндө баяндап берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тару кайфа фа'ала rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayrun ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ey Muhammad alayhissalam, Robbing pil ээлерин кантип жок кылганын көрбөдүңбү? Ал зат алардын Каабаны кыйратуу үчүн колдонгон бардык айла амалдарын таш талканын чыгарбадыбы? Ал зат алардын үстүнө чоподон болгон таштарды ата турган топ-топ куштарды жиберип, аларды курт жеген чөптөй саман сыяктуу кылып салбадыбы дейт. Аллах Таала алардын үстүнө кандай бале жибергенин бир аз ойлонуп көрөлү. Абраха Аллахтын үйүн бузам деп, Аллахка душмандык кылып, жер жүзүндөгү эң чоң айбанды, башкача айтканда пилди жетелеп келди. Аллах Таала өзүнүн макулуктарынын ичинен эң кичинекей болгон таранчыга окшогон куштар менен аны кор кылды. Жаратканыңдын кандай кошууну бар экенин бир өзү билет. Аллахтын динине душмандык кылгандар канчалык кубатка ээ болбосун, эгер Аллах Таала кааласа, ошол таранчыдай болгон бир кичинекей жаныбарлар менен аларды кор кылып кое берет. Риваяттарда келет, капыр падышалардын бири болгон Намруд Ибрахим алейхиссаламдын Роббисини өлтүрдүм деп асманга найза аткан экен. Аллахты өлтүрдүм деген эле. Аллах Таала аны кантип кор кылды? Кичинекей эле чиркей анын мурдуна кирип кетти. Анын башынын ичине кирип жайгашып алды. Кыймылдап койгондо ал азапталат эле да. Ал чиркейди токтотуу үчүн кандай чара тапты? Башына бут кийимдер менен урганда гана чиркей токтоп калат эле. Аллах анын кандай кор кылганын көрөлү туугандар. Ал чиркейдин дагы бир аксак чиркей экени айтылат да. Адамдардын бутунун астындагы бут кийим менен башына урганда бир аз тынчыйт эле, эгер токтоп калса кайрадан тынчсыздандыра баштайт эле да. Аллахка душман болгондордо ар кандай күч кубаты болбосун, ар кандай айла амалдары көп болбосун, Аллах Таала албетте алардан күчтүү болгон улуу зат. Бул болуп өткөн окуядан кийин арабтардын жүрөктөрүндө Каабага болгон махабат, айбат жана урмат дагы күчөдү. Алар Аллах Тааланын үйү экенин билишчү эле Кааба, бирок бул болуп өткөн иш алардын ыйманына дагы бекемдеп койду да. Арабтар ушул убакытка чейин календар колдонушчу эмес эле. Эми ушул пил окуясы болгондон кийин гана календар жүргүзө башташкан. Пил жылынан 6 жыл мурун, пил жылынан 8 жылдан кийин жана башка. Мына ушул пил окуясы болгондон 50 күн өткөндөн кийин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.